Assalamu alaikum барыңыздарга. Бүгүн сиздер менен ушундай даамдуу, жумшак гана болгон сметаник даярдайбыз. Ан үчүн бизге 250 грамм un керек болот. Ага 1 чай кашык разрыхлительди салып, 100 грамм сахарды салабыз дагы, жана 150 грамм сливочный маслону, жумшак сливочный маслону салып, баарын жакшылап аралаштырып алабыз. Крошка кылышыбыз керек. Мына видеодо көрсөтүлгөндөй кылып аралаштырыңыздар. Дал ушундай крошка кылып алабыз. Мына ушундай болуш керек. Эми буга бир жумуртканы коюп, жакшылап камыр жууруп алабыз. Баары видеодо көрсөтүлгөн. Көрүп жасаңыздар. Мына ушинтип жууруп алабыз. Мынакей ушундай жумшак камыр болот. Камырыбызды жакшылап жууруп алган соң, буну 30 минутага холодильникке же болбосо морозильникке тыныктырып коюшубуз керек. Анын үчүн салофановый пакетке салып алабыз жана холодильникке салып коебуз. Жарым саат тыныгыш керек бул. Эми болсо начинканы даярдайбыз. Анын үчүн бизге 20% 500 грамм сметана керек болот, жана 4 жумуртка, 100 грамм сахарды салып, венчиктин жардамында аралаштырып алабыз. Эч кандай миксер кереги жок, жөн гана венчик менен аралаштырабыз. Көп деле аралаштырбаңыздар, баары бириккен соң начинкабыз даяр болот. Эми болсо листке сөзсүз түрдө пергамент салышыңыз керек. Менде ушундай коврик бар болчу, ошону салдым. Кольцо керек болот, же болбосо форма, түбү бар формалар бар, ошолорду деле колдонсоңуздар болот. Камырыбызды экиге бөлүп алдык. Бир бөлүгүнү мына ушинтип түбүнө жайып чыгабыз. Экинчисини болсо чекелерине жайып чыгабыз. Баарыны мына видеодо көрсөтүлгөндөй кылып жасаңыздар. Мынакей биздин камырыбызды ушундай кылып жайып алышыбыз керек. Даяр болду. Эми буга начинка коябыз. Алдыңа ала печти 180 градуска ысытып коюңуздар. Мына ушул начинканы коюп эле сметаникти печке салабыз. Мына ушундай болуп бир аз саргарган соң алсаңыздар болот. Эми буну толук муздагы чекти коюп туруңуздар. Где-то 2-3 саатта муздайт. Мына меники музда бүттү. Эми чекелеринен секин чыгарып алыңыздар. Эч кандай шашпай секин чыгарыңыздар, анткени сынып калышы мүмкүн. Мынакей мен чыгарып алдым жана идишке салып койдум. Ушундай кылып андан соң мен ягодалар менен кооздоп койдум. Сиздер деле кооздоп койсоңуздар болот. Кооздобосоңуздар ошол эле бойдон берсеңиздер дагы сонун чыгат. Даамын эми айтпай эле коеюн, аябай даамдуу болду. Эгер сиздерге рецепт жаккан болсо сөзсүз түрдө мага лайк коюңуздар, комментарийге жакшы сөзүңүздөрдү жаза кетиңиздер жана подписка болуп коюңуздар, анткени менин каналымда көптөгөн сонун рецепттер чыгат. Жоготуп албаңыздар. Баарыңыздарга чоң рахмат.